Апаңыздын бул дүйнөдөн өткөнүнө канча убакыт болду? 4 жылдан өтүп 5 жылдын жүзү болуп калды. Бирок апасыз ушунча жыл чындыгында аябай оор. Апа менен жашаган инсандар бүгүн чындыгында аябай бактылуу адамдар. Биз канчалаган аят, хадис окуйбуз, энеге болгон урмат сый дейбиз, бирок тирүүсүндө аябай аны баркташ, чындыгында кадыр баркына жетпейт экенбиз. Кайсы темада көбүрөөк сүйлөшчү элеңиз? Сизди эмне деп атачу? Мен кичине кезимден медреседе окуп, үйдө көп ата-энемдин, энемдин астында көп болбогондуктан көп деле сүйлөшө алган эмесмин чындыгында. Мен аябай балам деп кучактап, эркелетип, мен şu enemdi көргөн учурда, же үйгө барган учурда көбүнчө кучактап, эркелеп, бутуна башымды коюп жатып алчу элем. Агаларым, уялсаң болот, чоң эле жигит болуп калдың го дегенде карабастан эркелеп, жакшы сөзүн угуп калайын, мээримин жыттап калайын деп, мына ошо менен эле алек болчу элем. Апа, бул сиз үчүн ким? Апа, менин бейишим, мени бул дүйнөгө келүүмө себепчи болгон бир алтын аял заты эне дейм. Siz apаңызды сагындыңыз, азыр жаныңызда болсо эмне деп атар элеңиз? Жанында болсо бутуна жыгылар элим. Апа деп кучактап жыттар элим. Канчалык сагынбайлы, канчалык эне дебейли, чындыгында тирүүсүндө кадыр баркына жетиш аябай кыйын экен. Энем өлүм төшөгүндө жатат болчу. Анан зыяратка барып, бир жума астында болуп, сөзүн угуп, башка кылып, анан өлбөчүдөй эле болуп, шаарга келип, кайра жумуштарын бүтүрүп, кайра келем эне деп энемден уруксат алып, даярданып, сумкаларды алып, үйдөн чыгып баратсам, тура албайт. Араң жаткан энем, эжем, агамдар жанынан тиреп коридорго чыгып келиптир. Ой апа, энеге чыктыңыз, сиз турбашыңыз керек. Мен өзүм кирип коштошот элем. Десем, жок балам, мен сени узатам.
Жоқ, мен шықпаңыз. Кел бір құшақтап қойын, жақсы жүргіле балам. Енем өтіп, мен шарға келгеннен кейін қайра мен жете албай қалдым. Жаназасына жеттім, Құдайға шүгір. Бирок эжеме мен кеткенден кейін ыйлап баламды өзім ұзатқым келді. Баламның көзінде мен кеткенде енем төшекте жатат эле деген елес қалып қалбасын. Мен ошон үчүн чыктым сыртқа. Балам мені басып, мені ұзатты деген елесінде қалып қалсын. Өмір бойы енем мені төшекте ұзатқан деп естеп жүрет. Деп ошентип эжелерин кой турбаңыз, ал өзү келип коштошот десе да болбой, жок мени тургузасыңар. Элесинде калып калат, мен турам, өзүм узатам деп. Бирок биз ошол нерсени сезбейт экенбиз убагында. Апаңыздын кайсы сөзүн көп эстейсиз? Апам, балам, жакшыга жанаш, жамандан адаш. Сени баланчанын баласы деп айтат. Тарбия көрбөптүр деп айтат. Жакшы болсоң бизге рахмат айтат, жаман болсоң бизге наалат айтат. Жакшы бол балам, бирөөнүн акысын жебе, бирөөнү капа кылбагын, жаман жолго баспагын, жамандарга кошулбагын деп дайым ушул сөзүн айтчу элем. Адатта көп аткара турган жумушу кайсыл эле? Бардык элени бүт эле ошол балдардын жумушу менен балдарыма тамак кылсам, кийимин тазаласам, нанын жаап берсем деп ушул менен алек болчу эле. Чындыгында биздин гана камыбыз менен жашап, бизди гана ойлоп, бул дүйнөдөн көз жумуп кетти. Чындыгында аял затынын ой максаты эле ошол өзүнүн баласын ойлоп, ушул жакшы адам болсо экен, жаман сөз баламдын артынан укпасам экен деп жашайт экен. Апаңыздын алдында кандай жумушту аткарам деп, бирок аткара албай өкүнүп калгансыз. Өкүнгөнүм ачылык амалына алып барып келсем деп аябай көп ниет кылчу элем. Тилекке каршы тагдыр, Кудай Тааланын тагдырына моюнсунабыз, ыйман келтиргенбиз. Көзү тирүүсүндө ажылыкка алып бара алсам дагы көз өткөндөн кийин 2 жылдан кийин апамдын аттан ажылык амалын өзүм аткарып келдим. Өкүнөм, өзүм алып бара албаганыма, бирок бир жагдан сүйүнөм, кеч болсо дагы апамдын аттан ажылык кылып келгениме. Апасынын көзү тирүү болгондорго эмне дээр элеңиз? Айтар элем, жалпы эле
Кыргыз элине кимдин апасы бар болсо ошол тирүүсүндө сыйлап апалардын эмгегине бизге кылган жакшылыгын бир аз болсо дагы актайын деп аракет жасап, капа кылбай колдон келген жакшылыкты аткарып, дайым көңүлүн көтөрүп, жакшы сөзүн арнап, жакшы белегин берип, бир нерсе эсиме келет. Жаңы жумушка кирип, биринчи айлык алып, апама эмне белек кылсам экен деп айлык алдым. Мен дагы бала болуп, өз мээнетим менен биринчи жолу акча таптым деп атам менен энеме барып Дордойдон одеял алып, анан айылга салып жибердим. Кийин барсам энем ошол одеялды 8 жыл, балки 9 жылдай колдонду окшойт. Балам берген, мага балам алып берген деп дайым колдонуп барсам ушуну тиги сен алып берген одеял ушул аябай жылуу, мен ушуну эле жаккым келет деп дайым колдонуп жүрдү. Биз ал белек кандай болбосун, кымбат болобу, арзан болобу, деги эле ошол апабызга кандай белек бербейли, кандай бир нерсе алып бербейли, чындыгында апа ошол баланын жакшылыгын, жакшы сөзүнө, жакшы мамилесине аябай муктаж чындыгында көргүсү келет. Ошондуктан жалпы эле кыргыз элине айтарым, биз сыйлап калсак, урматтап калсак, апасы өтүп кеткендерге биз дуа кылганды, Куран окуп, багыштаганды мен сунуш кылат элем. Аллах Таала өткөн апаларыбызды рахмат кылсын. Тирүүлөрүнө Кудай Таала өмүр берсин, ыйман берсин, дайым жакшылыктардын үстүндө жүрсүн. Аллах Таала бизден разы болсун. Кыяматта ата-энелерибиз менен бейиште чогуу болууну Кудай Таала жалпыбызга насип кылсын.